Эми кийинки каршы суроо бул жаштардын иши экен. Биз эми карып калдык да, силер иштегиле жаштар деген адамдар болот. Өзгөчө чоң жаштагы 40-тан 50дөн өткөн адамдар. Бул сиздин пикириңизге ийгиликке жеткен атактуу адамдардын жообун сизге айтып коёсом. Кандай дейсиз? Жооп айта берейинби, сизге капа болбойсузбу дейткенбиз. Десек көпчүлүк учурда алар айта бер дейт. Эгер чындап кааласа адам 60 жашта деле, 50 жашта деле, 70 жашта деле ийгиликке жетсе болот экен. Мисалы Хиллари Клинтон да, Дональд Трамп да 70ке жакындап калган адамдар, 70-ин тегерегенде. Президенттик чоң атаңдаштыкка барышып күрөшүп отуруп утуп чыкты бирөөсү. Жарым жылдай убактысы кетти алардын. Президенттин иши да аябай оор билесиз. Дональд Трамп өз жашына карабастан өз өлкөсү үчүн иштеп жатат. Эмесе анда акча десек акча бар, атак десек алда бар. Эмне жетпей атат ага. Жада калса бир чоң телевидениеде өзүнүн көрсөтүүсү бар. Өзүнүн чоң бизнестери бар. Миллиардер, өзү көптөгөн китептердин автору, дүйнөдө көпчүлүк адам тааныйт. Ага эмне жетпей атат десек болот. Бирок анын каалоосу өз мамлекетине кызмат кылуу жана мамлекеттин АКШнын тарыхына президент катары кирип калуу болуп атат. Мына чоң максат, чоң каалоо бар. Ошон үчүн ал күч таап атат, энергия таап атат, убакыт таап атат. Жана мен кыла албайм деген сөз жок болуп атат. Дагы бир мисал, Мэри Кей 65 жашында Мэри Кей Эш деген косметика компаниясын ачып, көптөгөн аялдарга ийгиликке жетүүгө жардам болсун деп, канча жыл бою ал компаниянын үстүнөн иштеп жатты. Өзү көп жыл бою буга чейин 65ке чыкканга чейин косметика сатып иштеген экен. Канчалаган шаарларды кыдырып иштеп жатты. Китепте жазып жетишти. Дүйнөдө эң атактуу косметика компанияларынын бири болуп калды Мэри Кей. Эмесе ага эмне жетпей атат десек болот го, туурабы? Анын максаты, анын кыялдануусу көптөгөн аялдарга ушундай сонун баюуга мүмкүнчүлүк берүү экен деди. Канчалаган аялдарда ийгиликке жетүүгө шанс жок деп айтышкан. Карьерада көпчүлүк тоскоолдуктар болот. Жана башка деп, өз убактысын өздөрү контролдой албайт. Ал эми Мэри Кейде сиз контролдой аласыз деп тармактык маркетинг жана прямой продажа компаниясын түзгөн экен. Жана ал великий, өтө күчтүү аял катары аялдардын тарыхына киргиси келген болуш керек. Мындан да тышкары. Жана көптөгөн аялдарга чындап эле жардам бергиси келген болуш керек. Чындап эле канчалаган аялдар карьера боюнча иштейли десек, балдарын карабай калыш керек болот. Апасына, няняга жана башка бирөөгө бериш керек болот. Баласынан алыста болуш керек. Ал эми тармактык маркетингде сиз өзүңүз графикти түзүп алып, өзүңүз каалаган убакта иштесеңиз болот экен. Азыр болсо интернет аркылуу үйдөн отуруп да иштесе болот экен балдар менен бирге. Мындай аялдар өтө көп болот азыр. Мына Мэри Кей ошону биринчи эледен болуп баштаган экен. Walmart деген чоң гипермаркеттер бар АКШда, өтө атактуу дүйнөдө. Эң бир кымбат бай компаниялардын бири. Ошонун ээси 65 жашында пенсияга чыгып, военный болуш деген экен. 65 жашында пенсияга чыгып, бош отуруп калганда өзүнүн дүкөнүн ачып иштей баштайт экен. Арадан убакыт өтүп отуруп, ал АКШда эң чоң дүкөндөрдөгү айланат экен. Ага эмне жетпей атат десек болобу? Болот. Ал адамдар чындап эмнени каалайт? Ал адамдар чоң нерсени ойлойт экен. Андыктан алардын телевизор көргөнү, ушак айтканы, подъездде отуруп алып бирөөдү жамандаганы алардын убактысы жок. Алардын чоң великий максаттары бар экен. Чоң масштабта ойлошот экен. Сиз өзүңүзгө керектүү бүт бар болсо, бүт нерсе бар болсо, неберелериңиз үчүн, же болбосо балким канчалаган жакыр адамдардын турмушун жакшыртуу үчүн, ошон үчүн иштесеңиз болот го. Же болбосо кааласаңыз карылар үйүнө жардам берүү үчүн жакшы акча табышка аракет кылып, ошолорго жардам берсеңиз да болот. Мына Билл Гейтс, миллионер дүйнөдө, эң бир атактуу адамдардын бири. Миллионер болгондон кийин ал Африкада канчалаган адамдарга жардам көрсөтүп атат. Африкада ошол эле учурда канчалаган жаш балдар ачка калып атат. Тамак жетпей өлүп калып атышат. Ошолорго жардам берип атат. Мына сиз дагы болуп туруп миллионер болбоңуз. Бирок сонун бир бизнес куруп коюп, ошодон тапканыңызды эгер сизге акча керек жок болсо, пожалуйста, ошондой адамдарга жардам бериңиз. Канчалаган адам жаш балдар Кыргызстанда кийимге акчасы жетпей тилемчилеп жүрөт. Ошон үчүн балким телевизор көргөндүн ордуна бизнес куруп койгон турадыр. Түшкөн акчага чет өлкөлөргө саякатка барсаңыз болот, кааласаңыз жакырларга жардам берсеңиз болот. Мына мен аз көрүп жүрөм, азыр биз анча-мынча тапканыбыздан жардам берген аракет кылтабыз. Мына эми аракет кылтабыз. Жада калса тамак аштан ашпай балдарына кийим алып бере албаган үйлөр бар экен. Ошолорго жардам берсек кандай сонун? Кудайга жага турган иш го, туурабы? Бул канчалаган сонун бакыт, рахат алып келет эгер биз ошол адамдарга жардам берсек. Өзүбүзгө дагы бакыт алып келет, аларга да бакыт алып келет. Алар да чоң ыраазы болот. Ушундай абалда эч ким болбосун. Биз бир убакта ошондой кыйынчылык абалда болгонбуз. Кыйын абал. Ошол убакта кимдирбей жардам берсе, биз өмүр бою ыраазы болмок элек. Анан албетте андай адам бейишке да түшөт. Сиз ошондой иш кылбайсызбы андан көрө, телевизор көргөндөн көрө, мисалы үчүн. Мен неберелеримди карап атам деп атасыз. Пожалуйста, неберелериңизди караңыз. Неберелериңизди караганча кылсаңыз болот интернет аркылуу. Азыр интернетте сонун бизнестер кетип атат. Фабиликте азыр биз үйдөн отуруп иштесе боло турган кылып койдук мына. Интернет аркылуу чоң группа түзүп, кардарларды таап, жакшы айрыктарга чыкса болот. Ал боюнча бизде видеолор бар. Сизге таштап койсом болот. Макул, сиз кылып көрдүңүз, болбой калды. Ну и что, жасап көрдүңүз сиз, жөн отуруп мен колуман келбейт деп отура бергенден көрө.
Мен көп эле көрүп атам азыр кемпирлерди интернет аркылуу иштешти үйрөнүп жатам деп иштеп жатышкандар болот. Мисалы Алымбекова Шархан, мен биз биринчи наставниктердин бири. Ал өзүнө сайт ачып, интернет аркылуу, Одноклассник аркылуу иштеп атат. Галина Яхынтова 60-тан өтүп калды жашы. Интернет аркылуу иштеп атат. Тайматова Мадина биздин наставнигибиз, ал да 60-тан өтүп калды. Биздин наставнигибиз интернетти бүт үйрөнүп иштеп атат. Одноклассник аркылуу иштейт, азыр WhatsApp аркылуу иштейт. Кээ бир адамдар атайын мени иштетип туруу үчүн кроссворд, конвордторду чечип турат. Уккан билесиз аны? Анткени жаш өткөндө мени иштеп турса, нагрузка берип турса, ал мени алжыбайт экен дагы. Аны жакшы иштейт экен. Аны мени жакшы иштегенде албетте сиз картайышыңыз да кеч болот. Көп жыл өмүр сүрөсүз. Сиздин өмүрүңүз дагы пайдалуу жака кетет да. Калайсызбы неберелериңиздин келечегин жасаңыз, калайсызбы жакырларга жардам бериңиз, калайсызбы өзүңүз дүйнө көрүп келиңиз. Ушунча жыл иштедиңиз, эч жакты көрбөдүңүз. Көрүп келиңиз. Балдарыңыздан үмүт кылып отура бербей. Сиздин күч кубатыңыз бар дагы деле. Эгерде сиз бар десеңиз, жок десеңиз жок. Аны сиз өзүңүз чечесиз. Бирок сиздин жашыңыздагы адамдардын ийгиликке жеткендерин көп эле көрүп атабыз. Мисалы үчүн деп туруп бир эки окуяларды айтып бериңиз, ийгилик окуяларынан карап көрүңүз. Болбосо интернетте толтура. Мен андай адамдардан интервью алгандарым бар, меники да бар. Мисалы үчүн бир аял, мен бай пенсионермин дейт. Сизге ушундай жашаганыңыз жагабы десе, мен подъездде отуруп бирөөдү ушактаган мага жакпайт дейт. Зато мен ийгиликтүү аялмын дейт. Неберелериме көптөгөн балдарыма жардам берип турам тапканыма дейт. Мага пенсия $1000 чыгып турат ай сайын дейт. Жыргалганда дейт. Элдердин пенсиясы эч нерсеге дары-дармегине жетпейт. Мен көзүмөн ашып башкаларга тийип атат. Көрдүңүзбү? Анан мен ыраазымын дейт. Келечекте ушул бизнесимди мен өз кызыма таштап кетем дейт. Мына көрдүңүзбү? Сонун мүмкүнчүлүк, Ушуну куруп койсоңуз болот ушундай нерсени. Көп болсо 2 жыл, 3 жыл. Ал өмүрүңүз учуу өтүп кетет. Бул эми аялдардын иши экен деген каршы суроо айткандар болот, эркектер айтат. Эми мындайды айтканда кантип жооп берсек болот? Мен сизди туура түшүнөм. Каталогду көрүп, иштегендерди да көрүп, бул аялдардын иши экен деп ойлойбуз көбүнчө. Туура эле айтып атасыз бир чети. Бир суроо берсем болобу? Сиздин оюңузча дизайн, тигүүчүлүк иш бул эркектин ишиби же аялдын ишиби? Жооп бергенден атактуу Ив Сен Лоран деген галстуктун дизайнерин укпадыңыз беле? Миллиардер. Галстук тигип отуруп байып кеткен. Мына ошо мисалдарды келтирсек, эркектер биринчи караганда аялдардын ишине окшогон ишти жасап отуруп байып кеткендер толтура. Косметика чыгаруу бул эркектин ишиби же аялдын ишиби? Сизге маалымат катары эле айтып коеюн. Oriflame компаниясынын 2 швед киши ачкан. Аф Йокниктер деген 2 агасы менен иниси. 1969 жылы Oriflame компаниясын ачышкан. Фаберлик компаниясынын Россияда 2 эркек, 2 дос ачкан. Мичаев жана Даванков деген 2 эркек киши 98-жылы ачышкан. Азыркы учурда Фаберликте мына совет директорлору жалаң эркектер. Infinium деген компания бар, Фаберликке кошулган. Эдерстар деген компания бар. Булардын баарын эркектер ачкан. Бирок Infiniumдагы косметика, парфюмерия сатат. Жана башка көптөгөн продукциялар. Эдерстарда косметика, парфюмерия жана идиш жугуч, казан агарткыч, кир жугуч порошоктор жана башка. Булар деле аялдардын темасы, бирок эркектер ачып атат. MV компаниясын уксаңыз керек. MV дүйнөдө эң чоң товар оборот берген компаниялардын бири. Американын эң крупный компанияларынын катарына кирет. Ван Эндел жана Рич Девос деген 2 киши ачкан. 1959 жылы ачышкан. Миллиардер болуп өтүштү. Азыр алар жашабайт, бирок алар балдарына жана неберелерине чоң компанияларны белекке берип өтүштү. Йокниктерде ушундай азыр тирүү эмес билбейт экен, бирок азыр балдары ошол бизнести башкарышын уккан. Мына даяр бизнес өткөрүп беришти. Валентин Юдашкин деген кийим дизайнер. Укпадыңыз беле ушундайды? Буга окшогон дизайнерлер өтө эле көп, билсеңиз керек, ТВдан тынбай көрсөтүп турат ушундай дизайнерлерди. Канчалаган эркек дизайнерлер бар, Аялдардан да сонун кийимдер тигишет жана дизайн жасашат. Эми мен сизди дизайнер болуңуз деген жокмун. Сиз башка ролда бул бизнести көрсөңүз болот. Бир суроо берсем болобу? Жетекчи бул көбүнчө эркектин ишиби же аялдын ишиби деп жылмайып айтат экенбиз, Уюштуруу, башкаруу бул эркектин иши десек болобу же көбүнчө аялдын ишиби? Десе эркектин иши дейт. Эң туура айтасыз. Бизде көптөгөн чоң акчага чыккан крупный лидерлердин көбү эркектер. Эң көп акча тапкан адамдар да көбүнчө эркектер болот. Фабрик компаниясында. Анткени алар чоң акча, чоң бизнес курган аракет кылышат. Бул бир эле Фабрикте эмес, Oriflame'де да көп андай адам. Алар чоң акчаны көрө билишет жана чоң бизнестерди кура билишет алар. Жана алардын үй бүлө деген түйшүгү жок, үй бүлө балдарды караш керек деген түйшүгү жок. Алар каалаган шаарга чыгып иштесе болот. Каалаган көптөгөн шаарларды кыдырып иштесе болот. Каалаган убакта иштесе болот. Биздин бизнесте чоң группа түзүп, чоң товар жасагандар көп акча табышат. Анан семейный бизнес курган эркектер да көп, өзү жалгыз кургандар да эркектер да көп. Мисалы Эркин Эрбачаев, Руслан Сейтумер, Айбек Смайлбеков, Николай Андрейко, Алдырханов, Эркин Каримбаев, Роберт Авитасян. Булар чоң ийгилик жасаган, крупный бизнес курган эркектер. Дагы ошолордун бири Юрий Горев. Мурун Түркиядан оптом алтын ташып иш кылган. 1998 жылы кризис болгондо чоң
банкрот болот экен дагы, карызга батып калып, ошо алып келген алтын сатылбай калат экен да, $150,000 карызга батып калат экен. Анан эмне кылышын билбей, тармактык маркетингде нолдон баштаса болорун билип, ошол бизнести баштайт. Анан иштеп отуруп, акыры Фабрикке келип калат экен, башка компаниядан бизге келип калат экен дагы. Мына азыр Фабрикте дагы эң көп акча тапкан адамдардын катарына кирет. Анан мен бир интервью болуп, ошол адам менен жеке жолугушуп сүйлөшкөндө, азыркы бизнестен сизге эмнеси жагат десем, мен өзүмө кожоюмун. Нар жакта мен байлануу болот элем дейт. Анан өтө чоң риск жок. Кризисте биз коркпойбуз, банкрот болуп калыштан коркпойбуз. Биз тескерисинче кризисте өсөбүз дейт. Анан канчалык адамдарга мен өз турмушун оңдогонго жардам бердим. Өзүмдүн турмушум жыргал дейт. Анткени мен иштей эле жүрөм, чет өлкөгө саякат чыгам. Чет өлкөгө саякатка чыксам, менин бизнесим дагы өсөт, тескерисинче дейт. Семейный бизнес кургандар бар. Биздин наставнигибиз Мирлан Батырханов жана Дарья Батырхановдор деп айтсаңыз болот. Усубалиевдер Иманкул жана Гүлнар эже, Сулайманкуловдор Зият жана Нурзат эже, Тилеубаевдер Эркин жана Любовь, Абикеновдор Заварухиндер, Мельниковдор Яковлевдер. Тизмени айта берсек дагы толтура. Бул эми эң чоң натыйжалар жасаган адамдарды биз сизге мисал келтирип атабыз. Ал эми 5 миллион консультант ичине алсак, мындай мисалдар толтура, мындай үйлөлөр толтура. Семейни кургандар, аялы менен үйөөсү. Дагы бир үйлөнү киргизбей калыптым. Бул жерде Асель Жолдошева жана анын күйөөсү Эркин байке. Булар да бар, Сиз бул жерде косметика сатып иш кылбайсыз. Көптөгөн адамдарга бизнес курууга чакырып, аларга бизнес курууга үйрөтөсүз. Аялдарды бизнесиңизге кошуп, алардын бизнес курууга үйрөтөсүз. Косметика сатууга үйрөтпөйсүз аларды. Анан аялдар өздөрү косметика, кир жуугуч порошокторун колдонуп көрүп, интернеттен видеолорду көрүп, салыштырып көрүп, өздөрү үйрөнүп алып, өздөрү башка аялдарга үйрөтө баштайт экен жана өздөрү сата баштайт экен. Сиздин ишиңиз ошондой команда куруп, команданын жардамы менен көптөгөн аялдарга чыгуу. Командаңыздагы адамдардын ишин уюштуруу. Азыр интернет аркылуу иштесе болот. Видеолор көп. Аялдар өздөрү аларга болгон кайсы видеону жөнөтүп үйрөнүп алсаңыз, видеолор жөнөтүп коебуз, өздөрү көрүп, өздөрү үйрөнөт. Жана биз да көптөгөн видеолорду жасап атабыз. Азыр интернет аркылуу иштегенге бүт шарты түзүп берип атабыз. Сиз аялдарга бетме-бет жолугушуп отурбай, интернеттен да иштесеңиз болот экен бул тармакта. Эркектер дайым чоң акчаны көрүп алат. Сиз дагы ушул бизнесте чоң акчаны бир карап көрбөйсүзбү? Деп туруп маркетинг планын таштайт экенсиз. Эркектерге сиз эч убакта каталогду көрсөтпөңүз. Каталогду көрсөтсөңүз болгон ассортименттин чоңдугун гана көрсөтүңүз, Ар бир продукцияны чагып жибериң. Анан маркетинг планды жөнөтүңүз. Маркетинг планда бирок сиз 3%, 6% айтпаңыз, директор болушту айтыңыз. Серебряный директор болушту көрсөтүңүз. Золотой директор болушту көрсөтүңүз. Бриллиантовый директор болушту көрсөтүңүз. Канча акча түшөт? Офис ачуу, офисти башкаруу деп көрсөтүңүз. Ошо маалымат. Чоң бизнести көрсөтүңүз да, ага майда ишти көрсөтпөңүз. Майда ишти эркектер кылгысы келбейт. Майда ишти да акырындык менен чоң ишке киришип атып, үйрөнүп алышат бирок.